Көп адамдар койчу ушу элчиликтерди деп коет да. А вот мен айтат элем, жок, адамдар жаңылышат. Мага тез эле келишти, 15 мүнөттө келишти да. Аларды көрүп уже местный отдел полиции, мы пошутили, все, идите деп коюшту да. Элчиликти көргөндөн кийинби? Айниктен көрсөтөт, жыл машина, элчиликтин машинасы кирип келатканынчы. 10 жылдан ашык Россияда эмгектенип жүрөм, ушу Москва шаарында. Ар дайым менин документим таза болот, эч кандай полиция эч жактан токтотпойт. Вот өмүрүмдө биринчи жолу ушундай бир окуя болду. Өткөн айдын ортосунда биздин иштеп аткан жерибизден полиция келип туруп 8 адамды алып кетишти, прямо отделге алып кетишти. Анан кийин отделден эч нерсебизди текшербей, эч нерсе айтышпай биз ал жерде ачыкка жаттык. Эртең мененки саат 11ге чейин. Саат 11де текшерип башташты да. Анан кийин ошол жерден 2 адамды депорт кылышты, 2 таджикти, 2 грузинкага штраф салышты. Мен эле Кыргызстандан экенмин, мен осы сен депорт болосуң деп туруп мени сиз каяка алып кетишти. Дежурный отделге алып кетишти да, мени анан 2 грузинканы. 2 грузинка нары бери чала салып туруп акчасын төлөдү да кетип калышты. А мен баягы орто жерден посольствого чалып баштадым. Ушундай болуп атыр, эжелер, байкелер жардам бергиле, меники документим таптаза, эмне үчүн булар мени депорт кылып жатышат, келгиле деп чалдым эле. Алар посольство мен чакыргымды тез угушту, тез жардам беришти. Где-то бир 15 мүнөттүн ичинде уже двордун алдына, отделдин, полицейский отделдин двордун алдына машина кирип келатканда, нар жактан бир адам чыгып, сиз эмне отурасыз дейт. Мени депорт кыласыңар, ошону ойлонуп отурам, азыр посольстводон адамдар келет, мен ошону күтүп атам десем, биз тамашалап койгонбуз, тамашаны билбейсизби? Все, сиздики баары таза, кете бериңиз деп ушинтишти да. Ошол жерде мен ыйлап жибердим. Айттым, ушул жерде мен азыр инфаркт же инсульт болсо эмне болот эле, ким жооп берет эле? Силер жооп берет деп биле деп ушундай эмне кылдым да. Ошол үчүн элдерге айтарым, посольство, бизди колдогон посольствого терең ыраазычылыкты билдиремин.